Өткөн аптадагы чек ара чыры тынч сүйлөшүү жолу менен чечилип, апта башында жабылган жолдор ачылды. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү кайра жолугушуусунан соң эки тараптын кызыкчылыгы эске алынган протоколго кол коюлду. Ошондой эле Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулушу улантыла тургандыгы да айтылды. Ушул жумада өлкө башчысы укук коргоо органдарынын башчыларын кабыл алып, Баткендеги абал боюнча кеңешме өткөрдү. Чыр-чатакты болтурбоо жана калк арасында жеткиликтүү иш жүргүзбөгөндүгү үчүн күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алды. Өкмөт башчы Ош облусунда иш сапары менен келип, жазгы талаа иштерине даярдыкты жеринен көрүп кабар алды. Кеңешме өткөрүп, райондогу көйгөй, дыйкандарга кандай жардам керек, алар кандай насыя алгандыгын айта албаган акимдерди Абылгазиев катуу сынга алды. Нооруз майрамынын алкагында дүйнө коомчулугуна күтүүсүз кабар тарады. Казакстанды чейрек кылым башкарган Нурсултан Назарбаев өз каалоосу менен кызматын өткөрүп берди. Кечки саат 8-де кызматын тапшырган Назарбаевдин ордуна эртеси Сенаттын спикери Касым-Жомарт Токаев ант берип, президенттик кызматка киришти. Кечки саат 7-де кызматын тапшырган Назарбаевдин ордуна Сенаттын спикери Касым-Жомарт Токаев ант берип, президенттик кызматка киришти. Улуттун улуу күнү Нооруз майрамында жергебизде чоң шаң жогорку деңгээлде өттү. Ар бир район айылдарда, мекеме ишканаларда сүмөлөк кайнатылып, кыргыздын каада салты, ырым-жырымдары, үрп-адаты көрсөтүлдү. Ош шаарынын Борбордук аянтында адаттагыдай эле театрлаштырылган оюн-зоок көрсөтүлүп, бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Кырсык Кашкабактын ортосунда 20 март күнү кечки саат 8-дер чамасында Ош шаарында май куюучу бекет жарылды. Учурда жарылуунун өрттүн себептери такталууда. Ош шаарынын Курманжан Датка муниципалдык башкармалыгында чыккан май куюучу жай мыйзамсыз иштеп жаткандыгы жарылуудан кийин ачыкталды. Жарылуунун кубаты чоң болгондуктан жакын жайгашкан көп кабаттуу турак үйлөрдүн терезелери да сынып кеткен. Кырсыктан 3 адам жаракат алган, алардын бири бүгүнкү күндө ооруканадан чыгарылган. Ал эми салыштырмалуу абалы оор делген 2 адамдын бири салык кызматынын өкүлү. Окуядан кийин шаардагы мыйзамсыз иштеп жаткан май куюучу жайлар аныктала баштады. Шаар башчысы Таалайбек Сарбашев өзү май куюучу жайларды кыдырып, мындан ары шаар ичине май куюучу жайлар курулбай тургандыгын эскертти. Саламатсызбы? Бул апта берүүсү. Студияда Адыл Акжуулулу. Бүгүн биз коомдо актуалдуу болуп жаткан Ош шаарындагы май куюучу жайлардын абалы туурасында кенен маек курабыз. Студиябыздын коногу дагы бар. Ал Ош шаардык мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы. Алгач эле айта кетсеңиз, ошол 20 мартта Ош шаарындагы май куюучу жайы өрттөнүп, 3 адам жабыркады. Окуядан жеринен Таалайбек Сарбашев дагы Ош шаарынын мэрine жеринен кабар алды. Көп өтпөй ал заправканын мыйзамсыз экендиги да аныкталды. Бул боюнча жергиликтүү тургундар арызданып, бирок натыйжалуу майнап чыкпай келгендигин айтышкан. Эми бул заправканын иши таптакыр токтотулабы же убакыт өткөндөн кийин кайрадан өз ишин баштай береби? Ушул туурасында маалымат бере кетсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2019-жылдын 20 март күнү кечкурунку саат 8:14 мүнөт өткөндө Ош шаарынын Юго-Восток май куюучу бекетинде өрт кырсыгы катталды. Ошол замат эле ошол маалда өзүңүздөргө белгилүү болгондой өлкө башчысы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы дагы Ош шаарында болгон. Ага карабастан кала башчыбыз Таалайбек Насырбекович ыкчам түрдө ордуна барып кабар алып, жабыртаткан жарандарда ооруканалардан да кабар алынды. Эртеси 21 март Нооруз күнү болуп, 22 март күнү эрте менен көчмө жыйын уюштуруп атайын Ош шаарындагы компетенттүү органдардын өкүлдөрүнүн жетекчилеринин катышуусу менен Монуева көчөсү менен Шакирова көчөсүнүн кесинишинде жайгашкан май куюучу бекеттерде ошол жерде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен атайын көчмө жыйын өткөрүп, ал жерде өзүнүн тапшырмаларын берди. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясы тарабынан атайын буйрук кабыл алынып, буйруктун негизинде бүгүнкү күндө Ош шаарында жайгашкан 44 дана май куючу жана газ куючу автобекеттердин мыйзамдуулугун
жана ошол эле убакта курулуш жана өрт коопсуздугунун нормаларына жооп бербегендиги тууралуу боюнча бүгүнкү күндө текшерүүлөр башталды десем адашпаймын. Эми ошол жаңыдан ошол жарылып кеткен, күйүп кеткен май коюучу жай ошол мыйзамсыз деп атпайбы эмичи? Бир жолу ишин токтотулабы же убакыт өткөндөн кийин кайрадан ишин баштайбы? Ушул суроого тагыраак жооп берип койсоңуз. Бул өрт чыккан же иликтенип жатабы азыр? Өрт чыккан май коюучу бекети боюнча айтып кетсем, бул Ош шаарынын Петров көчөсүндө жайгашкан. Бул боюнча бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. 2018 жылы Ош шаарынын регионалдык мамлекеттик техникалык жана экологиялык коопсуздук инспекциясы тарабынан ал жерде текшерүү жүргүзүлгөн экен. Атайын ал жерде ошол жерде жетишсиздиктери тууралуу там атайын эскертүүлөр берилген экен. Бүгүнкү күндө өрттүн чыккан себептери боюнча иликтөөлөр жүрүп жатат. Мына Ош шаарындагы деги эле канча май коюучу жайлар бар? Алардын бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштеп жатышат? Кечеги күнү эле ошол Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев Ош шаарындагы заправкалардын тең жарымы мыйзамсыз иштеп жаткандыгын кабарлап кетти да. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында 44 дана май коюучу жана газ коюучу атайын автоунааларга май жана газ коюучу бекеттери орун алган. Алар боюнча кече 22 апрель күнү Ош шаарынын мэрі Таалайбек Насырбекович тарабынан атайын буйрук кабыл алынды текшерүү боюнча. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 2016 жылы Ош шаарынын генералдык планы бекитилген. Ал генералдык пландын негизинде май коюучу жана газ коюучу автобекеттер шаардын четинде жана калктуу конуштардан алыста жайгаштыруу зарыл. Шаар мэри атайын көчмө жыйын өткөрүп, ошол шаардагы заправкалардын канчалык деңгээлдеги мыйзамдуулугун тактоо боюнча атайын тапшырмаларды берди. Ошол туурасында дагы маалымат берип кетсеңиз. Да, ошо көчмө жыйында атайын буйруктун даярдалуусу, буйруктун кабыл алуусу боюнча ошондой эле атайын жыйын өткөрүү боюнча тапшырма берилди. Мэрдин буйругунун негизинде кече 22 март күнү Ош шаарынын мэриясында атайын кызматтардын жетекчилери менен биз ыкчам түрдө атайын жыйын өткөрдүк. Ошондой эле мэрдин буйругу даярдалды бүгүнкү күндө. Мэрдин буйругунун негизинде Ош шаарынын регионалдык техникалык жана экологиялык коопсуздук башкармалыгына шаардын аймагында жайгашкан бүт май коюучу жана газ коюучу бекеттердин курулуш нормаларына жана өрт коопсуздук нормаларына талаптарына жооп бергендиги тууралуу атайын мониторинг жүргүзүп, текшерүүлөрдү уюштуруу боюнча тапшырма берилди. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгына шаарда жайгашкан автоунааларга май жана газ куюлуучу бекеттеринде түшүндүрүү иштерин жана профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча, ошондой эле атайын машыгууларды өткөрүү боюнча өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча тапшырма берилди. Андан сырткары Ош шаардык регионалдык шаар курулуш жана архитектура башкармалыгына мындан ары шаардын аймагында калктуу конуштарга жакын жайгашкан жана башка жерлерде ошо май автоунааларга май жана газ куюучу бекеттерине уруксат берүүгө тыюу салынып, шаардын башкы жаңы бекитилген башкы планынын негизинде гана архитектуралык уруксат кагаздарын берүү боюнча тапшырма берилди. Андан сырткары Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кадастр башкармалыгынын жетекчилигине мындан ары мамлекеттик актыларды берүүдө өзгөчө көңүл жер тилкесинин максаттык багытына көңүл буруу боюнча тапшырмалар берилди. Мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 17 декабрында ишкердик субъекттерди текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча мораторий жарыяланган. Анын алкагында ошол жыл башында бул мыйзам долбоору күчүнө кирди. Эми ушундай мыйзам долбоору сиздердин ишмердүүлүк жүргүзүүңүздөргө бир тоскоолдук жаратпайбы экен? Туура айтасыз. 2018 жылдын 17 декабрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 586 ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтому кабыл алынган. Ал токтом 2019 жылдын 1 январынан 2021 жылдын 1 январына чейин күчүндө.
Бирок бул токтомдо айтылып кеткен, бул жерде сизге дагы окуп берсем, ишкердик субъекттердин текшерүү укугу бар, бекитилген тизмеге ылайык ишкердик субъекттердин текшерүү укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын төмөнкү учурларда жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдөн башкаларын текшерүүгө убактылуу тыюу салынсын деп турат. Бул жерде 4-чү пунктунда даана жазылып турат: калктын жашоосуна жана ден соолугуна айлана чөйрөгө коркунуч жараткан фактыларга карата жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча текшерүүлөр жүргүзүүгө болот. Андан сырткары биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына дагы 22 март күнү кат жолдодук. Ушул токтомдун ушул шаардагы, Ош шаарынын аймагындагы май куюучу жана газ куюучу бекеттердин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча көмөк көрсөтүүсү боюнча. Анан мисалы ушул май куюучу жайлар салынаарда ушул эмне себептен ушул алдын ала көзөмөлдөнүп текшерүүгө алынбайт деген ой пайда болуп атат да. Мисалы Ош шаарындагы Моноев көчөсү менен Аскар Шакиров көчөсүнүн кесилишинде жайланышкан 2 заправка бар. Ал 2 заправканын жанында эле көп кабаттуу үйлөр салынды. Ош Тажысы жана Нурзаман курулуш комплекси. Жалпысынан бул курулуштар ошол заправкадан кийин салынып атат. Бирок элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бирок ошол үйдү же болбосо заправканы жаап туруп үй курсагандай болмок эле. Эмне себептен ушулар убагында контролго алынган эмес дейм да. Кечээ күнү тийиштүү кызматтар дагы ал жердеги 2 май куюучу жайдын мыйзамсыз иштеп жаткандыгын айтып атышат да. Туура айтасыз, кечээ Талабек Насырбековичтин көчмө жыйынынын учурунда ошол именно ошол заправкалардын айланасында өткөрүлдү. Ал жерде биздин шаардык экотехинспекциянын маалыматына ылайык, баягы айтып кетпедимби, 2016-жылы бекитилген генплан негизинде бул заправкалар шаардын четинде жайгашыш керек. Бүгүнкү күндөгү генпландын талаптарына бул заправкалардын жайгашуу жерлери туура эмес. Ошодон мындан ары бул заправкаларды шаардын четине чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Демек, генпланда ал жерде заправка жок. Жок. Моноев көчөсүнөн Шакиров көчөсүнүн кесилишинде. 2016-жылы бекитилген генплан негизинде Моноев көчөсү менен Шакиров көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан ДМП заправкасы, ошо петролиум заправкалардын ал жерде болбосу керек. Мурун эмне себептен ал жерге курулуп калган? Эми бул заправкалар 1990-жылдары салынып, андан кийинки курулуштар түшө баштаган, жеке туракча үйлөр түшүп, ал боюнча да убагында ошо ал үйлөрдүн түшүшү боюнча биздин мамлекеттик техникалык жана экологиялык башкармалыгы, Ош шаардын регионалдык архитектура башкармалыгы тарабынан буларга эскертүүлөр берилип, ошол мыйзам түшкөн курулуштар боюнча бүгүнкү күндө сот органдарына өткөрүп берип, тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Ошого окшогон май куюучу жайлар шаарда көп эле да негизинен, генпланда жок. Аз аныкталып жатабы? Жок, бүгүнкү күндө 44 биздин маалыматка ылайык 44 автоунааларга май куюучу жана газ куюучу бекеттер бүгүнкү күндө ишмердүүлүгү шаарда жүргүзүлүп жатат. Мына кечээ айтып кеткен буйруктун негизинде бүгүнкү күндө бул заправкалардын канчалык деңгээлде мыйзамдуу иш жүргүзүлүп жаткандыгы боюнча мониторинг уже жүргүзүлөт кыска убакытта. Мурунку генпландын негизинде ошолорго заправкалар болсун деген чечим барбы? Буга чейин булар уруксат алып иштетилген. Уруксат алып эле иштеп келишкен, Уруксат алышканда булар иштеп келиш жатышкан. Андан кийинки мына 90-жылдан кийин баягы мыйзамсыз курулуштар башталбадыбы? Бул баягы разрешениялар бериле баштаган. Так взять баягы ошо МП заправканын деле охрана зонасы бар, 50 метр, 60 метрге чейин чет. Анан берки баягы кечээ биз турган заправканын прямо жолго чыгып кеткен да. Кечеги немеде атайын немелерге дагы берилди, Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынан. Негизинен ошол талап боюнча май куюучу жайлар ошол шаарда эл жашаган аймактан, калк тогонуштан канча аралыкта алыс жайланыш керек, кандай жерде курулуш керек талап боюнча? Шаардын аймагында автоунааларга май жана газ куюучу бекеттердин жайгашуу корук зонасы бул 50 метрден 60 метрге чейин каралган. Турак үйлөрдөн жана көп кабаттуу үйлөрдөн ушу 50 метр, 60 метр алыста жайгашуу зарыл. Шаардын четинде? Шаардын четинде эле калктуу конуштардан алыстап туруш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ош шаарындагы май куюучу жайлардын абалы туурасында кенен баарлаштык. Студиябыздын коногу Ош шаардык мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматов болду. Агай, алтындай убактыңызды бөлүп, бизге маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Рахмат.
Эми Ош шаарынын ичине май куюучу жайларды курууга уруксат берилбейт. Кала башчысы Таалайбек Сарыбашев баштаган бир топ жетекчилер шаардагы турак жайлардын жанында жайгашкан май куюучу бекеттерди кыдырып, алар тез арада жабылышы керек деген бүтүмгө келишти. Ошондой эле Таалайбек Сарыбашев шаар ичинде май куюучу жай курууга уруксат берилбеши керек деп катуу тапшырма берди. Теманы кабарчыбыз Феруза Ашымбаева айтып берет. 5 минут тура бербесем керек эле, 2 минут сүйлөштүм болсо дагы. Асылбек мырза учурда ооруканада дарыланып жатат. Ал 20 март күнү Исанов көчөсүндөгү май куюучу жай жарылганда жаратылган. Салык кызматында иштегендиктен ал жумуштан кийин текшерүүгө келгендигин айтат. Ойлонгон убактым болбой калат экен, мен телефонду буякта кармап турат элем. Бул жак бетим ошондо ожог болуп атат. Сиз бул жак тарабы. Канча мүнөт өзүңүз билбей жатасыз? Мен телефонду азыр текшерсек 4 минут, почти 5 минут разговор болду. Ал кишини күттүрүп мен бир 5 минут тура бербесем керек эле, бир 2 минут сүйлөштүм болсо дагы бир 2-3 минут жатыпмын да жерде. Анан туруп эле кызым машинада жалгыз отурат эле, ошо кызым жакты карай машинаны көздөй чуркадым. Машинада айнектери бүтүн экен, жакшы. Кызымы машина бетими көрсөтпөй туруп эле көрдүм да, бетиме кан шорголуп алып аткан. Кызым аркага отур дедим, мени көрүп коркуп калбасын деп. Асылбек мырзанын бетинин оң жак бөлүгү күйүп калган. Келген күнгө караганда азыр ден соолугу жакшы. Дарыгерлер болгон жардамды берип жатышат. Бүгүн келгендеги биринчи жардамдар көрсөтүлүп, бул жерде 2 күн жаткан. Бүгүн акыбалы кыйла дурус болгондугуна байланыштуу биздин нейротравматология бөлүмүнө которуп алдык. Азыр лечениясын улантып, дарыланып уланат. Май куюучу жайдан жаратылган дагы бир жаран облустук ооруканада дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында абалы канааттандырарлык. Анында бети, мойну күйүп, баш мээси жабыркаган. Бүгүнкү учурда Ашабаев бейтаптын абалы орто деп эсептелет. Эс акылы жайында нейрохирургия бөлүмүнө жатат. Жарылып кеткен май куюучу жай мыйзамсыз иштеп жаткан. Ал турак жайга өтө эле жакын жайгашкан. Ош шаарында жалпы 44 май куюучу жай болсо, анын дээрлик жарымы мыйзамсыз экендиги бүгүнкү кала башчысынын май куюучу жайларды текшерүү учурунда белгилүү болду. Негизи мыйзам боюнча май куюучу жайлар менен турак жайлардын аралыгы 50 метр алыстыкта болушу керек, бирок өзүңүздөр көргөндөй мындай талап бул жерде сакталбаган. Мындан улам шаар тургундары учурда кооптонушууда. Кала башчысы мыйзамсыз курулуштарды бүгүндөн баштап алынышы керек деп тапшырма берди. Мыйзамдуу, мыйзамсыз ушу заправкалар. Булар баягы генплан иштелип чыгатканга чейин уруксаттарын алып алып. Бүгүнкү күндө мыйзам бол жанагы генплан иштелип чыккандай мыйзамсыз. Моноев жана Шакиров көчөлөрүнүн кесилишиндеги 3 май куюучу жай мыйзамсыз экендиги айтылып, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан айып пул салынып, жабуу боюнча сунуштамада берилгендиги бүгүнкү текшерүүдө белгилүү болду. Шаар башчысы архитектура жана экотехинспекция жетекчилерин сынга алып, уруксат берүүдөн мурда териштирүү керек болчу дейт. Силердин кемчилдигиңерде мына ушундай иштер болуп атат. Мына жолдун ортосуна да бере бергиле жерди. Косактын бардым бияка. Жерге келгендеги бир пункттарга киргизиш керек да, эмне курасың? Жерди алып атасың, хорошо. Максатың кандай? Архитектура менен мына экөөң бир жерде отурасыңар, согласовать этип туруп беришиңер керек. Булардан уруксатты алыш керек. Шаардагы май куюучу жайлар бүгүндөн баштап катуу текшерүүгө алынат. Экотехинспекция буга чейин да текшерүү жүргүзүп, мыйзамсыз иш алып баргандарга айып пул да салгандыгын айтып, бирок жаптыра алышкан эмес. Анткени алар коррупциянын негизинде убагында кызыл китеп алып алышкан. Ал эми кечеги жарылган бекетти да бир канча жолу жабуу боюнча эскертүү берилип келген. Калктуу аймактан 50 метр аралык сакталсын деген талапта жакындык кылат. Аралыкты узартуу керек деген пикирлерди айтышты. Кечеки жарылган заправка 2009-жылы эксплуатацияга тапшырылыптыр. Анын жанында турган жанагы көп кабаттуу үйлөр ал 50 метр чыгып атат бүгүнкү күндө. Бирок аркасында турган объекттер, жакын турган объекттердин бар экен, ал жерде жанагындай сарай бар экен, гараж бар экен, алар мыйзамсыз. Бизден кийин дом түшүп атат бизге туруу. Биз одон мурун иштеп атканбыз. Бар жок мыйзамдуу, бар жок документалдуу. Канча жылдан бери иштеп атасыздар? Tutpayım bu teştü kağızlarda, korkundularda götürüp durup anan tağı aytkanım jakşı da. Götürdüm az canımda yok. Ben sizlerge götüreyim, ben tak malumat vereyim.
Эми май коюучу жайлардын баары шаар четине чыгарылат. Мыйзамсыз курулган бекеттер жабылып, алына турган болду. Бүгүнкү күндө ошол газозаправкалардын кээ биркилери мындай буздуртуп шаардын сыртына алып чыктырып атабыз да. Эми кечээки болгон кырсыктан кийин мына моюнга алышыбыз керек. Шаардын ичиндеги көпчүлүк заправкалар мына мыйзамсыз турат экен да. Мына ушул эле турган 3 заправка тең бүгүнкү күндө мыйзамсыз турат экен да. Нормага туура келбейт. Азыр мен мына мамлекеттик органдарга тапшырма бердик. Азыр мэрияда ушул атайын жыйын болуп туруп, мындан кийин биз атайын ушул буйрук чыгарайлы деп атабыз. Шаардын ичинде эч кандай заправкаларга уруксат бербөө боюнча бул биздин мына буйрук чыгат. Эскерте кетсек, 20-март күнү май коюучу жай жарылып, натыйжада 2 адам жабыркап, жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн терезелери сынып кеткен. Айыл чарба өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош, Чүй, Ысык көл облустарынын башчылары жана акимдер менен жолугушууда айтып чарба багыты жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Анда өкмөт башчы облус жана район башчыларынын айыл чарбасын жакшыртуу жана пайдалуу өсүмдүктөрдү өстүрүү керектигин тапшырды. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштери жүргүзүлүүсүн милдеттендирди. Өкмөт башчы мамлекеттик органдардын жана район башчыларынын катышуусунда жазгы талаа иштеринин жүрүшү жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алууну талкуулоо боюнча селектордук жыйын өткөрдү. Айыл чарба өлкөдөгү эң негизги тармактардын бири. Дээрлик 70%га жакын эл айылда жашап, айыл чарба менен алектенет. Мындан улам акыркы убакта өкмөт тарабынан айыл чарбага көп көңүл бурулуп, натыйжасында айыл чарба багыты жакшырды. 4 күн мурун Чүй областында жазгы талаа жумуштары менен тааныштык. Мына ошол жерде көрдүк, Ысык Ата районунда Эмил деген биздин мекендешибиз менен барып, чарбасын көрүп, эгип жаткан эгиндерин көрүп, айдап жаткан талааларын көрүп, бир чети кубандык. Ошондо биздин жарандарыбыз жаңы технологияларды колдонуп, ошол жараныбыз 1,5 миң гектарга чейин жер алып айдап атыптыр, кызылча айдап атыптыр. Өкмөт башчы мамлекет тарабынан атайын дыйкандар үчүн арзан пайыз менен насыя берип жаткан соң акчаны натыйжалуу иштетүү зарыл экендигин белгиледи. 2011 жылдан бери айыл чарба багытына 30 миллиарддан ашуун жеңилдетилген насыя берилген. Быйылда айыл чарбасын каржылоо үчүн 7 долбоор кабыл алынды. Анын натыйжасында 900 миллион сом акча каражаты каралып, берилип жаткан насыялардын пайызын төмөндөтүү боюнча жана пайда түшө турган 11 өсүмдүк тандалып алынган. Алар сүт, эт, пахта, жүн, бал, жүгөрү, кулпунай, тамеки сыяктуу өсүмдүктөрдү дыйкандар эгүүсү керек. Финанслык каражаттарды бөлүү, жаңы сортторду алып келүү ушул атап аткан өсүмдүктөр боюнча. Алардын технологияларын өздөстүрүү боюнча дыйкандарды даярдоо, окутуу, финансы каражаттарын ошол азыр биз айтып жаткан 11 өсүмдүктү каржылоо боюнча чараларды көрөбүз. Анан сөзсүз түрдө жана райондоштуруу боюнча бул өсүмдүктөр кайсы райондо жакшы өсөт. Мына ушундай кылып биз өзүбүздүн айыл чарбадагы саясатыбызды алып барабыз. Артка кетпеш керек, биз көбөйтүшүбүз керек. Ошондой эле өкмөт башчы айыл чарба багытын жакшыртуу үчүн техникаларды жаңылоо керектигин айтып, айыл чарба багытында 21 миңден ашуун техника болсо, анын 80% эле эски экендигин эске салды. Мындан улам техника алуу үчүн лизинг аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек дейт. Анткени жаңы техника болбосо өнүм да төмөн болот. Ошон үчүн биз жанагы алдыга озуп чыгып, жаңы тракторларды алып келип аткан бүт фермерлерибизди колдошубуз керек. Мүмкүн болушунча азыр мен ойлойм, Нурбек Мусажан, биз сөзсүз түрдө лизинг маселесин көрөлү, чоң компаниялар менен сүйлөшүп, эгер лизингке бере турган болсо, эми салык түрүндө балким ошолорду да көрөлү. Республика боюнча 2019 жылдын жалпы себүү аянты 1,219,400 гектарды түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу 4,600 гектарга кеңейтилген. Ал эми 2019 жылдын март айына чейин 531,200,000 сомдук 1375 дыйканга жеңилдетилген насыя берилди. Бирок кемчилдиктер да болуп, айрым облустарда сапаттуу өрөөн жетишпей жатат дейт айыл чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев. Бирок ошентсе дагы тоолуу райондорго сапаттуу үрөндөрдү жетиштирүү боюнча бир топ жетишсиздиктер бар. Ошол эле эки област боюнча дагы. Андан сырткары мына Нарын областындагы тоолуу райондордо
үрөндүн сапаттуу үрөндүн жетишсиздиги бир топ кыйынчылыктарды алып келди. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы район башчыларын катуу сынга алды. Районда эмне көйгөй, дыйкандарга кандай жардам керек жана алар канча насыя алгандыгын өкмөт башчыга жооп бере албай калышты. Абылгазиев өз ишин билбей кресло ээлеген жетекчилердин кереги жок экендигин баса белгиледи. Силердин маселеңер ушул. Ким эмне алып атат? Кайсы кредит алып атат? Лизингке канча алып атат? Лизингке канча алып атат? Төлөп атабы, төлөй албай атабы? Ушунун тагдырын баарын билишиңер керек да силер. Баарыңар үстүртөт өзүңөр. Канча жер семирткич кирди? Кайсы түрүнөн кирди? Канча баадан кирди? Канча күйүүчү май алды? Түшүмү кандай болду? Каяка сатты? Канчадан алды? Баарыңар начальниксиңер. Түшүнүп атасыңарбы кимдер, Кайсы маселени карашыңар керек? Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө өкмөт башы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштери тез арада жүрүшү керектигин өзгөчө кырдаалдар министрине тапшырды. Ал эми түз байланышта болгон Ысык көл жана Чүй облустарынын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү менен да сүйлөшүп, аларга да аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылында айыл чарба багытына өзгөчө көңүл бурулушу керек деп тапшырды. Норуз майрамы аймактык кеңештерде, окуу жайларда, мекеме ишканаларда дагы белгиленди. 20 март күнү Ош шаарындагы Жаштар багында Кыргыз-Өзбек университети уюштурган Норуз майрамы каада салт менен өткөрүлдү. Боз үй тегилип, улуттук даамдар даярдалып, келген конокторго тартууланды. Окуу жайдын студенттери көп улуттуу Ош шаарынын ынтымакка чакырган майрамдык концерт тартуулашты. Жаз менен кошо келген Норуз майрамы салтка айланган алас айтуу менен башталды. Алас Арбаледен калас. Майрамдык салтанатка борбордон келген өкмөттүн өкүлдөрү жана кала башчысы Таалайбек Сарыбашев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, жакшы ниет менен сүмөлөк аралаштырып, шаар тургундарын Норуз майрамы менен куттукташты. Ушул мамлекетибиз өнүккөн өскөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Ордолу Ош шаарыбызда Кудайым колдоп, шаарыбыз өнүгүп өсүп, биз дайыма ушул өнгөн өскөн шаарлардын катарына кошулуп, жакшы шаарда окуп, билим алып, келечекте ушул мамлекетибиз үчүн жакшы кызматтарды кылганга ушу жаштарыбызды Кудайым ошого жеткизсин да. Дагы бир жолу ушул жамаатка чоң ыраазычылык билдиребиз. Майрамдык кече өтүүчү жайга кыргыздын улуттук боз үйлөрү тегилип, кыргыз элинин турмуш тиричилигинде колдонгон буюмдары көргөзмөгө коюлду. Мындан сырткары түрдүү улуттук даамдар даярдалып, келген конокторго тартууланды. Норуз майрамын аябай шаңдуу, шаардык деңгээлде белгилеп атабыз. Биз бул майрамды эртең менен сүмөлөктү кайнатуу менен баштадык. Буюрса сүмөлөкүбүз бышып атат, сүмөлөк кайнап атат. Аны менен биргеле биз ушул өзүбүздүн улуттук тамактардын түрлөрүн бышырып, ушул боз үйдү тигип, конок күтүп аткан чагыбыз. Сиздер азыр ушул жерден дасторкондун үстүнөн баардык улуттук тамактардын түрлөрүн көрсөңүздөр болот. Бул байыркы көчмөн элдердин баардыгынын маданиятына таандык тамактар. Кеченин жүрүшүндө студенттер түрдүү улуттардын ырларын ырдап, маданиятын чагылдырып, көп улуттуу Ош шаарынын ынтымакка чакырган майрамдык концерт тартуулашты. Ошондой эле кыргыздын кыз узатуу салтын театралдаштырып көрсөтүп беришти. Үйүңүздүн ичи гүл бакча, жар көргөнү келгенбиз жеңеке. Аябай кызыктуу, сонун болуп жатат. Бизге көңүлдүү, анан шаңдуу, маанайы сонун студенттердин. Ошондой эле биз өзүбүздүн өнөрүбүздү тартууладык, бийледик, кыргыз бийине бийледик. Өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди кийип, урматтуу достор, биз эл алдына чыгып өзүбүздүн тартуубузду көрсөттүк. Бул майрамга биздин ар кандай улуттар, тажик, кыргыз, өзбек, ар кандай түрктөр келген. Азыр бир өзгөчө бир көрсөтөбүз. Кудай кааласа бир кечкече 12, 1, 2ге чейин көрсөтөбүз деген ниеттерибиз бар. Мына көрүп жатканыңардай азыр номерлер бирин-кетин бири-бирине уланып жатат. Күн менен түн теңелген күндү чыгыш элдери Норуз же жаңы жыл деп кылымдар бою белгилеп келет. Кылымдар өтсө да бул майрамдын мааниси өзгөрбөй, элдик майрам катары өтүп келет. Ошондой эле бул күндү Ноорузга таандык ритуалсыз элестетүү мүмкүн эмес. 2010-жылы Бириккен Улуттар уюму Норуз майрамы адамзаттын маданий мурасы деп жарыялап, бардык элдердин эл аралык майрамы деп бекиткен. Бүгүн 24 март Кыргызстандын тарыхында маанилүү бир дата катары каралат.
Себеби бул күндү Акаевдин бийлиги кулап, туңгуч президент өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Жоғазын революциясы аталган март окуяларынын башаты Жалал-Абад, Ош аймактарынан башталып, кийин нааразы жарандар Бишкек шаарында топтолушкан. Бирок март инкылабынын максаттары ишке ашпай, 5 жылдан кийин экинчи рет элдик толкундоолор менен бийлик алмашты. Арадан жылдар өтүп, өткөн окуялар тарыхта калды. Ал эми бул жумада артта калып, өзүнүн жаңылык окуялары менен эсте калды. Жума ичиндеги маанилүү деп табылган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. 18 март Баткендеги Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулуш иштери улантылат. Бул күнү Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча протоколго кол коюлду. Жабылган жолдор ачылды. Аштой маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатындагы ашыкча ысырапкорчулукка чекет коюлат. Каракулжанын эли ысырапкорчулукту чектөөгө белсенип жатат. Ош шаарында республикалык студенттердин универсиадасы башталды. Ош шаарында спорттун 5 түрү боюнча мелдештирип, анда 15 команда ат салышты. 19 март Кыргыз-Кытай чек арасына рентген аппараты орнотулуп, айдоочуларды кирип чыкканда текшерип жатат. 19 мартта айдоочулар чогулуп, бул ден соолукка зыян деп Кытай тарапка сунуш менен кайрылууну өтүнүштү. Банги затын сатып жүргөн топ кармалды. Ишкерди коркутуп, акча талап кылгандар колго түштү. Голландияда элге ок атылып 3 адам каза тапты. Шектүү Туркиянын жараны кармалды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев президенттик кызматын тапшырып, отставкага кетти. 20 март Казакстандын жаңы президенти Касым-Жомарт Токаев ант берип, кызматына киришти. Экс-президенттин айткан сындары саясий маданиятка жатпайт. Бул күнү парламенттин төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарына жооп кайтарды. Өкмөт башчы Ош облусуна иш сапары менен келди. Мухаммедкалый Абылгазиев Кара Суу районундагы жазгы талаа иштеринин жана ирригациялык каналдын тазалоонун жүрүшү менен таанышты. Ош шаарында май куюучу бекет жарылып, 3 адам жаракат алды. Алардын экөөсү ооруканада. Май куюучу жай мыйзамсыз иштеп жаткан. 21 март улустун улуу майрамы. Нооруз Кыргызстандын бардык аймактарында белгиленди. Нооруз майрамы Ош шаарындагы бардык муниципалдык аймактык башкармалыктарында жогорку деңгээлде өттү. Оюндан от чыгат. Өзгөндө октолуу мылтыктан 12 жаштагы бала агасын атып алды. Ал ооруканага жетпей каза болду. 22 март шаар ичинде мындан ары май куюучу бекеттер курулбайт. Жума күнү Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашев каладагы май куюучу бекеттерди кыдырып чыкты. Чүй облусунда эл өкмөт башчы пара менен кармалды. Ал жарандан жерди каттоо боюнча $5000 талап кылган. Ошто ушу санда спорту боюнча Кыргызстан чемпионаты башталды. Ага 16дан ашпаган өспүрүмдөр катышты. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо насип этсин. Сиздер узап бараткан жуманын негизине жана окуяларына сереп салган апта маалыматтык программасы менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ Чекит KG сайтынан да байкап таанышсаңыздар болот. Берүүнүн соңунда сиздер 24 мартка карата аба ырайы менен тааныша аласыздар. Берүүнү Адылак Жолулуу алып бардым. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта калыңыздар.